Кубаттуулугун берип турса, бизге керектүү кубаттуулукту. Бизде машина жаралбайт. Альтернативный жол жокпу? Жок, башка эч нерсе жок. 10.000 киловатт, 10.000 киловатт. Ошто бир нече көп кабаттуу үйлөргө жылуулук нормада жетпей жатат. Мындай нааразычылык менен Төлөкөн Кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары чогулушту. Бул абал акыркы бир жумадан бери кайталанып жатыптыр. Мындан улам кыштын ызгар суугунда тиешелүү тармактар күчөтүлгөн тартипте иш алып барса болмок дешет. Азыр кече 2 күн суукта мен 6:30 котельныйга кирсем, котельныйда иштегендер уктуп аткан экен. Анан барып сурадым, иним, не отопление бербей атасың десем, авария болду деди. Анан авария болгондон кийин деп, макул эми деп ишке кеттим. Кайра келсем, свет өчүп калыптыр. Анан кече да свет өчкөн, туура коштулар. 2 күндөн бери свет өчүп атат. Отопление начар. Балда биз мына үйүбүздө өзү биз 2-3 кийимде ченден отурабыз да, кийимдерибиз ушундай теплый кийимде отурат. Грипп болуп атат аябай. 90га чыккан кемпирлерибиз бар больной. Балдарыбыз 10 күндүк лялечкалар бар азыр. Ошон мындай азыр дом бир өчкөндөн кийин бул өдө көтөрүлгүчеңде немесичи отказандан жылуулугу 6-7 саатта гана ысыйт экен. Чектен ашкан мындай суукта Канымай Сапарова үйүн электр жылыткыч менен жылытууга аргасыз, антпесе 2 нарестеси сууктан улам тынымсыз тумоолуп калып жатыптыр. Биздин ушул зал бөлмөбүз, бул жакта обогревателибиз ноябрда башталган, бирок жакшы жылытпайт. Суук бул бөлмөгө киргенге болбойт. Жаш балдарым менен бул жакка кирбейбиз деле. Ошо ноябрь ичи балдарым ооруп, оорудан чыккан жокпуз. Жашоочулар электр жылыткычтарын колдонуп абалдан чыккан менен бир учурда 2 төлөмгө түшүп калып жаткандыгын айтышат. Ал аз келгенсип электр энергиясы күнүнө 2 маалдан 2 сааттан өчүрүлүп жатыптыр. Суук аба ырайында электр жарыгысыз, жылуулуксуз калдык дешет. Бул кыштын күнүндө биздин жашоочулар кары карттаңдар бар, бала чакалуулар бар. Алар жылуулук келбеген мезгилде жанагы токко улашылып сайылып атат да. Ал мезгилде биз эмне отоплениеге акчаны кандай төлөмгө биз кандай төлөп калабыз? Отоплениеге да төлөшкө туура келип калып атат, и светке да төлөшкө туура келип калып атат. Биз ушу көйгөйүбүздү ким чечип бере алат? Азыр печка менен отурабыз. Бул бетон дом экен дагы. Ал печка менен дагы жакшы жылыбай ататчы. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк болсо биз өзүбүз ойлоп атканбыз, бул жака элдерди чогултуп, жылытуу немесине барып, кайрылалы дегенбиз. Ошого байланыштуу тийиштүү жерге мүмкүн болсо эртерээк чечип берсе жакшы болот эле. Аталган Кичи райондогу 18 көп кабаттуу үйдү жылуулук менен Төлөкөн отканасы камсыздайт. Алар үйлөргө жылуулук нормада берилбей жаткандыгын моюндайт. Буга электр жарыгы тынымсыз өчүп жатканын себеп кылышты. Учурда үйлөргө жылуулук 50-52 градус температурада берилип жатыптыр. Норма боюнча 62 градуста берилүү керек. Бирок ага электр жарыгы туруштук бере албайт. Бир жума эмес, мурда күнү линияда авария болгон, эртең менен саат 4-тө. 7:20 табышты. Аны улап подключение кылды. Подключение болгондон кийин мен котел сразу ысып кетпейт, отказанчы. 5-6 саат убакыт керек. 5-6 саат убакыт болуп кичине ысып, температура көтөрүлгөн, кечки мал карай рес тарабынанбы эмне болгон, свет өчүрүп салды 2 саатка дагы. Анан уже кече да биз бир сире өзүбүздүн аппаратураларыбызды текшердик. Текшерип баары жакшы чыкты. Азыр эми ошодон баштап азыр үзгүлтүксүз берет азыр. Келип эле свет электр энергияга келет экен бардыгы. Биз электрический отказан болгонуна байланыштуу азыр эми кубаттуулугу азыраак болуп атат. Бул сыяктуу Кулатов Төлөкөн Анар Кичи районундагы отказандардын басымдуусу электр жарыгы менен иштегендиктен бул учурда жылуулук мекемеси эч кандай чара көрө албайт. Буга байланыштуу элдердин нааразычылыгын улам Ош электр ишканасына өчүрүүлөрдү азайтуу боюнча кат жолдоого аргасыз болгон. Анан дагы могу 2 сааттан өчүп калды, 1 сааттан өчүп атат деген маалыматтар боюнча бизде диспетчерский бөлмө бар. Кайсы аймакта канча убакыт өчүп аткан болсо, ошону токтотуп 1 суткада 24 саат бар. Bir ayda 30 gün bolsa bol jolda 24 saat өчкөн болсо ал 1 күн кыскартылат. Кыскартуу сөз, 1 күн кыскартылып барылат. Ал эми Ош электр тармактар ишканасы жарандар белгиленген мерчемден электр энергияны ашыкча колдонуп жатканы менен түшүндүрүүдө. Ал учурда өчүрүүгө барбаса электр чубалгылары басымды көтөрүүгө туруштук бере албай каларын билдирет. Электр энергия колдонуучу эң чоң баягындай биздин абонентибиз бул теплоснабжение, камсыздоо ишканасы болот. Бул жерде шаардын Оштеттен кийинки ишкана ошол болот. Бул жерде азыркы биздин электр энергиянын ГЭСтерден чыккан электр энергиянын кубаттуулугу жетпей калып атат. Ошонун негизинде биз өчүрүп атабыз. Бул жөнгө салуу иш чарасы дейт, регулирующий мероприятие. Кече да бүгүндө эртең менен 7-тен 12ге чейин, кечинде дагы 5-тен 10га чейин болуп атат.
бул айла жок. Эске салсак, Ош шаарында 120 от казан бар, анын 21 электр энергиясы менен иштейт. Алмагүл Эркебай кызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ. Жылуулук бергендин температурасы 52 барып атат.